Так, жашыңыз канчада? 54 жаштасыз. Так, сиз бизге кайсы айда келдиңиз? Декабрдын 20-сы келдим. 20 декабрда келдиңиз. Так, диагнозуңуз эсиңизде барбы? Көкүрөгүмдө бездер эмне деп неме кылам? Сиз көкүрөгүңүздө без жумшак беле, катуу беле? Катуу эле. Так, чоңдугу канча бар эле? Бир индүктүн жумурткасындай, Токтун жумурткасындай. Чоң эле, катуу эле. Сиз муну канча убакытта ушундай болуп катуу болуп калды? 1 жылда, 6 айда, 2 жылда? 1 жылда окшойт. 2 жыл ошондой. Биринчи башталды, бирок сиз көңүл бурган жоксуз. Анан ал чоңойөрдү, анан чоң болуп катуу болуп калды. Уже чоң болуп ушу бизге келген мезгилде сиз эмне кылып кыйначу эле? Ооруйт эле, атышып эме болчу. Башталганда эле атышып ооручу эле, бирок сиз көңүл бурбай жүрүп эле. Биринчи неме болгондо оорубай жүрдү, кийин ооруду. Кийин ооруп калды. Так. Ошол ооруп бир жака берет беле же ордунда эле турат беле? Ордунда эле турат эле. Так. Анан эмне кылдыңыз? Бир нерсе койдуңузбу, бир жака бардыңызбы? Эч нерсе койбодум, туруп ушу жерге келдим. Так. Мен эми азыр урматтуу мекендештер, мына атайын канды көрсөтүп коеюн деп кошо тартып атам. Сиз биринчи келгенде каныңызды ичинде бир нерсе жүгүрүп жүрөт беле? Ооба, грибоктор жүгүрүп жүрөт ошо. Грибоктор, микробтор жүгүрүп жүрөт. Мунугулар ушундай беле же жабышып калганда? Жабышып калган болчу. Значит, урматтуу мекендештер, биз азыр канды мындай абалга алып келгенге аракет кылдык да. Сиз ушундай абалга биз азыр алып келген үчүн сиз биз айткандай, сиз бизде жаттыңыз, Биз айтканда аткарып атасыз, 2 айдан бери эчтеке бузган жоксуз. Бирок болгону аз мен сурасам, бир аз сууну аз ичип атат Так, азыр бүгүнкү күнгө мындай ооруган азайдыбы, размери азайдыбы? Размери кичине болуп калды. Ооруган эми аз. Ондой кыжалаттуу оорубайт, эми ооруйт. Анан кийин неме болуп кетти. Бирок размери кичине. Размери кичине. Катуунун чекелери азайдыбы? Мындай кичинедиби? Ортосу катуу, бирок чекелери. Так, мынакей азыр дагы канды жылдырып коеюн, урматтуу мекендештер. Биз 2 айда ушундай жакшы эритроциттерге туш келдик. Бирок бул жерде бир аз азыр тромбоциттер жабышып турат. Значит, сууну аз ичип атат. Биз сурасак, ошо сууну азыраак ичип атам деди. Так, мынакей жылдырган сайын эритроциттердин баары жакшы абалга келиптир. Лейкоциттериңиз пока да кичине кыймылдай эле экен. Дагы али эрт албетте, урматтуу мекендештер. Бул доброкачественный койдубу же рак деп койдубу, анын немеси жок биздин дарылоодо. Биз ушул канды тазалаганга эле аракет кыла беребиз да. Анан албетте кан менен кошо тромбоциттер отдельно жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Лейкоциттердин кыймылдаганына аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө мен айтамын, 4 ай биздин режим менен жашайсың деп. Азамат 2 айдан бери биздин режим менен жашап атат, өзүн жакшы сезип атам деди. Так, мынакей, единственный жалгыз эле бир грибок чыкты мына. Жалгыз эле бир грибок чыкты. Ата, конечно, кандын ичинде эч кандай микробду да көрбөйт, аз грибокту да көрбөйт, аз жүгүрүп жүрүп. Эритроциттер болсо совсем бөлөк болуп калган. Албетте дагы еще рано, эми мындай оору менен бизде 2 жылга чейин жүрүш керек. Ким менден ушинтип лечение алып кеткен болсо, бир жакшы болдум деп эле кетип эле, болду мен эч жерим ооруп атат деп кетип эле келбей коюп атат. Урматтуу мекендештер, ушуга чейин бизден жакшы болуп кеткендер кайра кайталап келишиңиздер керек. 2 жылга чейин бизде учетто турушуңуздар керек. Так, азаматсыз, демек биз сизге дагы да болсо сабырдуулук тилейбиз, дагы да болсо эрк тилейбиз, чтобы ушул режимди бузбастан леченияны толук ала бериңиз. Так, урматтуу мекендештер, келе жаткан Рамадан айы менен ден соолугуңар чың